Агай, сизге эң алгачкы эле суроом. Биз сизди журналист катары тааныганбыз да. Айтсаңыз, ушул журналистика жаатынан ишмердүүлүккө өтүүңүзгө эмне түрткү болгон, же эмне себеп болгон? Элде эле акча жетишпестик. Илгери эле үй бүлөм чоң болчу. Мен эрте үйлөнгөм. Анан 4-5 бала менен айлык, жатакана, оор. Телевизордон чыкканда азыр кандай билбейм. Илгери мен өзүмдө кийимим жок болчу да. Өкмөт кийим алып берчү. Ошону кийип чыгасын, эфирден кийин алып коет аны. Тойго кийип барайын десең да бербейт да. Мен ушундай учурлар болду эми, жумушка жөө барып жөө келчүбүз. Бир эле проблема ошо. Бут кийим жутулбаса экен. Жатаканада жашайм. Балдар чоңоюп атат. Тууган урук барды келди, элге да кошула албадык, кошумча алымча жок. Эл менен эми барды келди де, ошо жакшылык жамандыкта карым катнаш керек. Ошол учурда сунуш болуп калды. Халал индустриясынын өнүктүрүү боюнча. Ошону Кыргызстанда сен алып барбайсыңбы деп ишкерлердин сунушу болду. Мен анын бизнес экенин деле түшүнгөн жокмун. Мен дин тарабына кызыктым дагы. Алып барабыз анан кийин.